Siz ayalыңызga кандай мамиле жасайсыз? Мен сени сүйөм, жакын деген сөздөрдү айтып, иштетип турасызбы? Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айше небиз радиаллаху анхуга кылгандай сиз дагы жубайыңыз менен чуркап жарышасызбы? Азыр сизден сөзүңүздү калыс ордонун жаштары үчүн жалпыбыз биз дагы сиздей бололу дейт. Машалла, Аллахым разы болсун. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окшогонго аракет кылышыбыз керек. Бирок пайгамбарыбыздан боло албасак да, биздин сәл кыргыздардын жүрөгү карараак болот да кичинечи. Сүйүп турсаң деле сен жакпайсың дей беребиз. Бирок жакшы көрөбүз, Бирок мен аялыма жакшы мамиле кылам. Аялыма аябай жакшы мамиле кылам. Ошо канча окусам ошону жетелеп жүрүп, ошонун илим алдырып окуттум. Мен канча жыл окуган болсом, менен кошо ошончо жыл окуду. Канча диплом алсам, ошончо диплом алды. Балдарды чогуу карадык, тамакты чогуу кылдык. Мен тамак кылсам, ал үй тазалады, ал үй тазаласа мен кийим үтүктөдүм. Ушинтип талаалап жүрүп окуганыбызга, мындай бири-бирибизге жардамдаштык. Мен ойлойм, ар бир үй бүлө ушундай боло турган болсо, анда бул пайгамбарыбыздын жолуна жакыныраак болобуз. Пайгамбарыбыздын өзүндөй боло албасак да, алдай болуш кыйын. Анан сүйөм дегенде мындай өтө бир нерсеге зарыл болуп калганда айтам. Анан калгандарын секин белек бечкек берип, мен ушундай өзүмө чечим кабыл алгам. Мен үй бүлөм, балам бардык нерседен жогорутат. Мен балам менен үй бүлөм менен эч нерсени аябайм. Кандай жакшы нерсе болсо мен үй бүлөмө, анан бир туугандарыма. Анан мындай кебиктер бар да, мага арызданып кетти. Мен фатва бөлүмүндө иштеп атам да, аялдар күйөөсүнүн арызданып келгенин угуп таң калам. Ушул кандай үй бүлөлөр экен деп, урушуп аткан үй бүлөлөрдө. Ошого бактылуу жашаганга аракет кылыш керек, Аллахым разы болсун.